Çeşme sudan yüzü fotoğrafta bundan Şu bugünkü Аю Холдингтин Аю компаниясынын кайрымдуулук акциясы жүрүп жатат бизде. Бүткүл ушу Кыргызстан боюнча ошол эле жакын эле ушу Караколдо, Нарында ушу коронавирус оорусу кай жерде күч алып болуп жаткан жерлерге ушу Аю кайрымдуулук акциясы жүргүзүлүп, эл телеканалына да келип, ошо бүгүн ушу жакта иштеп күнү түнү иштеп жаткан сотрудниктерине, ушу ЛТЛ журналисттерине, операторлоруна дагы ошо кайрымдуулук акциясынын Аю компаниясынын атынан Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал жарыяланып, тажы вирусуна байланыштуу. Анын ичинде Ош шаарында, Ош облусунун кээ бир аймактарында өзгөчө абал жарыяланып, баарыбыз мындай кооптонуп турган учурда бүгүнкү күндө элге керектүү службалар, кызматтардын баары иштерин аткарып жатат. Укук коргоо органдары, медицина тармагы, күнүмдүк тейлөө кызматтары иштеп жатат. Анын катарында журналисттер дагы элди үзгүлтүксүз маалымат менен камсыз кылуу багытында эмгектенип келе жатабыз. Бүгүнкү күндө мектептерде окуу токтогондугуна байланыштуу илим билим каналыбызда онлайн сабактар мугалимдер тарабынан тынымсыз кетип, эфирибиз үзгүлтүккө учураган жок. Ага байланыштуу мына коомчулук тарабынан дагы бардык ошол кызмат көрсөтүү тармактарына жардам көрсөтүп жаткан көп мындай кайдыгер эмес жарандар чыгып жатат. Алардын ичинде мына Аю Холдинг компаниясындагы баса белгилеп кетсек болот. Ошол укук коргоо органдары, медицина тармагынан сырткары ошол журналисттерди дагы элге кызмат кылып жатасыңар деп мындай эске алып, бүгүн биздин мына эл мамлекеттик телерадио компаниясында өздөрүнүн гуманитардык жардамын алып келип, азык түлүк, суусундуктарды алып келип бизге берип отурат. Биз компанияга, Аю Холдингке, жалпы өзүбүздүн жамаатыбыздын атынан, ушул жерде эмгектенип жаткан кызматкерлердин атынан ыраазычылык билдиребиз. Кайдыгер карабай ошол элдин кызматында жүргөн инсандарга жардам берип аткандыгы үчүн ыраазычылык.